Ассаламу алейкум, Тынар аке, анекдот айтып беріңізші, біз сізді Ош шаарынан 12 адам аш жеп көріп отырабыз дейді. Ош шаарынан тамак ичип аткан болсоңуздар, бирден эсиме келип калды. Келинчем экөөбүз тиги борончо экөөбүз тамашалашып күлгөндө эле үйдө тамашалашып беребиз да. Жалбаттан бере минуттер, анан тияктан бере минут бер депчи. Анан бир күнү дагы ошондо айнек азыр эсиме келип калды. Эки кыз нарын барып келет, анан боом бар го, капчыгай. Ошонун ичине тамак чыгып калыптыр да, анан тамакчынан экинчи тамак эмнеңер бар деп сураса, анан экинчи тамакка окорочка калды десе, тиги кыздардын бирөөсү. Окорочкаңар баранина же говядина деп коет. Окорочканы барайын. Анан жеп аткан ашыңар күрүч мененби же камыр мененби десең. Тынар байке, апаңыз акыркы кезде сизге сүйлөгөн сөзү кайсынысы эсиңизде калды? Апам кайсы сөзүнө сиз кайгырдыңыз, катуу кечирим сурап? Эми катуу дегенде эле жок, балким өзүмдүн таарынтып албайын деп атса керек го, жок. Апамдын бир туугандарыбыздын баарын айтып, бүтүп, анан эң акыркысы айткан сөзү ушинтип колуман, мойнуман тартып, мойнуман кучактап, анан ушул айткан сөз эң акыркы сөз ушул болду. Мен сени эл үчүн тууган балам, элди нааразы кылба деди. Мен сени эл үчүн тууган, элди нааразы кылба балам деди. Ошол. Ошол сөз азыр убакка чейин эсиңизде. Анан ошол сөздү айтып, анан үч жолу балам, мен баарыңарга ыраазымын, сага ыраазымын балам деген ошол сөз болду. Акыркы сиз негизи апаңыздын эң акыркы сөз ошол болду, балам, сага ыраазымын мен деп. Канча убакытта күнүгө эстеп турасызбы? Кайсы убактарда? Айтып бериңизчи, кайсы убактарда эстейсиз? Өнөтүп кеттим бираз. Барымдай сагынуу бар да. Бассам турсам эле эсимде. Эстеп турасыз. Ага. Баскан турган сайын. Негизи үйгө барганыңызда апаңыз сизди кантип тосуп алчу? Мен күн барсам дагы, түн барсам дагы уктабастан мен баратканым бiji да чалып айтчым, жолго чыктым деп. Фаратанын сыртында, жолдун боюнда күтүп отурчу, забордун түбүндө. Столда. Балам, сага мындай тамак кылып бердим деген сөзү көбүнчө кайсы тамак жасап берчү сизге? Мен намполо деген тамак жакшы көрөм, мен барышыма дайыма ошондой жасап койчу. Намполо. Şu жылуу жесинде керек кышак десе керек, şu түнкү саат 3-тө 4-тө барсам дагы ушул чыныга эмеге салып, анан жылуу жесинде керек şu жоолук менен уруп, жылуулап койчу. Сизди Тынар деп эркелетчү беле же башка атты айтчу беле? Тинка бала деп эркелетчү. Тинка бала деп. Жакшы, түшүнүктүү. Тынар байке, мен бул суроону берейин. Эки жеңебиздин кайсынысын өтө жактырат? Экөөнү жактырчу. Экөөнү тең жакшы көрчү. Экөө менен тең мамиле кылчу. Экөө менен тең мамиле кылчу. Экөө тең жакшы көрчү апамы. Экөө тең. Апабыз деле сизге окшош шайыр беле? Ооба. Өтө. Апам аябай куудул аял болчу. Куудул болчу. Чукканда сөз тапкан аял. Анан айылда ушул азыркы ушул айылда эже жеңелерибиз бар, ушу биздин айылдын аялдары келип ушинтип айтып калат. Эжебиз, апаң, эжедеш, жеңе дегендери бар, эжебиз, жеңебиз биздин өрөөндүн курман жандаткасы болчу деп айтышат. Ушул күнгө чейин. Негизи жанагындай үй бүлөдө уруш талаш болот, айылда бирөөлөр урушуп, кызыбызды алып кетебиз деп, жанагындай жүгүн жүктүү болгон жерлерден машинаны токтотуп, келин машинаны түшүрүп, алып кирип жашартып, ушундай кылып ынтымакка келтирип койчу. Азыр Тынар байке, апаңыз жашаган үй турат. Эч нерсе сынган жок. Жок. Бир караганда мүмкүн үйгө барганда апабыз мындай көрүнөбү, көзүңүзгө мындай байкалабы? Дайым эле. Дайым эле. Дайым эле. Мен ошол жердемин да. Ошол үйдөмүн. Кечээ Норуз күнү экен. Норуз күнү бир өзүм плов жасап берейин да үйдөгүлөргө. Фарттар тагынып плов жасап атам, могу жерди мындай кылып эметишим керек экен, могу жерди бузуп эметем деп эми пландаштырасың. Деп туруп, ошол мен аш басып саткан очок менен тандыр
Kantip buzam da oşol nemede kaldı. Tandırdı da oçakta da apam özünün kolumun jasaganda. Demek anı buzuştun kajeti. Kajet çok. Menimçe mындай эле oңдук. Оңдоп коюп. Апаңыз колдонгон чыныйларга өзүңүз чай ичип отурасыз сагынганда. Ага. Ар дайым. Ага. Апаңызга арнап ыр жазган мезгил болдубу? Жок, жаза элекмин. Жаза элексиз. Жаза элекмин. Ошол апам оор ошол неме кайтыш болорду ошо төшөккө жатканда башына коюп жаткан подушкасы бар. Ошону жаздарым жатам. Азыр дагы. Үйдө. Ага. Негизинен мен сизди соцсет аркылуу экөөбүз Facebook'та доспуз дегенде мен көп байкайм, эмнегедир сиз өтө жакынсыз. Көбүн эсе эстеп турасыз, сүрөтүн чыгарып турасыз дегендей да. Атабыз кандай киши болгон? Атам аябай жоош киши болгон. Сиздей эмес. Атам аябай жоош. Мен 11 класста окуп атканда кайтыш болгон атам. Мен ошол эс тарткандан баштапчы атам каза болгон шен. Атам бир киши менен сөз талашчы, бир киши айда бирөө менен урушкан уккан эмесмин. Айлар бар да ошону таң алыш жыл вообще. Урушуп талашсын эметчи эмес. Унчукпай экен. Карыз алчу эмес эч кимден. Карыз болчу. Жок, карыз болчу, маалыза берди болчу мындай. Урушуп талашчы эмес да бирөө менен. Жок, ичип алып, энең деп сөгүшүп, башка кылып. Таптарга көргөн эмес. Же балким мага көргөзбөгөндүр. Же чын эле ошондой болгондур. Ушунда чын эле ошондой киши экен эле. Демек сиздин көкүрөгүңүздө, жүрөгүңүздө мен кыргыз элинин эч кимисин апам сөзүнө аткарышым керек деген ой бар экен. Кудайым буйруса. Кудай буйруса. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөр, аз болсо дагы Тынар байкенин кичине жүрөгүнү багындырганга аракет жасадык. Буюрса дагы сырдын баарыны биздин эфирден ачканга аракет жасайбыз. Дагы бул жерде дагы келиптир. Саламатсызбы Тынар байке, бул концерт эмнегедир өзгөчө болот окшойт. Себеп дегенде бүгүнкү эфириңизди биз калтырбай көрүп жатабыз. Тест жөнүндө көп сүйлөп калдыңыз дейт. Эми тест жөнүндө айтпай коеюн дегенге болбойт. Аны айтпай койгонго мен уялам мен. Ошон үчүн эми айтып атпайм азыр. Кыргызстан кечээ бир чоң бир нерсени баштан өткөрдү. Мен момундай сууктун күнүндө, момундай чилдеде, ошондой ызгаарда 16-жылдагы өткүлгү эсиңизге келип кеттиби? Муздак үйдө биздин элдин ошондой муздак жылуулук жок калып калышы бул өтө чоң бул уят нерсе болду. Менин оюмда, жеке оюмда. Башкалар кандай эсептейт билбейм. Башка чиновниктерибиз особняк үйдө отту бирөөгө жактыртып коюп, спальныйда телевизор көрүп жатышты. Бечара домда жашаган биздин карапайым эл эмне кылышын билбей олтурушты суукта. Анан жанагы кыргызда бир макал бар. Оору кадырын соо билбейт дегенчи. Эми биздин элдин эмесин булар билген жок да, эми муну айтпасаң болбойт. Ойлоп ачкандыр, эми ушундай жабылып аяк менен жагалып кетет деп. Жок, эми тарых. Балким кийин келген президентибиз, азыркы өкмөт ушуну аягына чейин чыгып чекит коет болуш керек. Анан угушубузча комиссия текшерип ошол насосту күнөөлүү деп таптыр. Бу акмак насосту камабаса болбойт, бул насосту камаш керек алып барып мынычы. Насосту? Насост күнөөлүү да. Уяты жок. Ушунча элди суукка калтырып коюп. Насосту алып барып камап коюш керек да. Жазасын алыш керек насос. Түшүнүктүү. Тынар байке насосту иштеткендер күнөөлүү эмес. Насос өзү күнөөлүү агачы. Өзү күнөөлүү. Ал иштеткендер такыр күнөөлүү эмес да. алар таптыза. Алар таптыза. Насос уяты жок. Ошол кылып атпай бар жакта. Тынар байке азаматсыз. Биздин 386 миллионду жеп алып, былтый анан суук келгенде иштебей коюп акмак насос. Алгандан кийин иштебейби, жакшы. Оода 386 миллион оюнчукпу. Ошону бердик насосту иштесин деп. Акчаны жеп алып уялбай былтый иштебей туруп алып суук болгондо. Тынар байке азаматсыз чындыкты сүйлөйсүз. Сиздей адамдар Кыргызстанда болсо тез эле өнүгүп кетмекпиз. Үй бүлөңүз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз, сиздин өзүңүздү эмес, өзүңүздү көргөндө эле күлкүлүүсүз. Сизди жакшы көрөбүз. Ош шаары Араван районунанбыз. Жашыңыз канчада, 2 аялыңыз бар дешет. Чынбы, кайсынысы менен жашайсыз? Жашым Кудай буйруса чоңоюп калдым. Кыздарга турган болуп. Садиктен чыктыңыз. Садиктен чыгып, мектепти бүтүп, бүгүн Мирлан экөөбүз 40/40 барсакпы деп болжолдоп атканбыз. Аракет кылып, Буйруса. Үй бүлөлү мен.
Üç balanın atasımın. Жашоо Бишкекте, Жалалбатта. Негизи чоң сахнага келгенден бери жашоо каякта десе, кээбирлер бул жакта ал жакта дейт го. Меники чоң сахнага келгениме 18 жыл болгон болсо, 18 жылдан бери жашоом 4 дөңгөлөктүн үстүндө өтүп келатат. 4 дөңгөлөк. Бул дегеним bir gün Gölde, bir gün Narın, bir gün Talas, bir gün Oş, bir gün Жалалбат, bir gün Баткен. Бөйрөк жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Кудайга шүкүр. Бирок азыр biraz билине баштады. Азыр бөйрөк жакшы десеңиз, мен каяктан билип калды деп атпаймынбы? Негедир акыркы күндөр көбүрөөк өзүм машинага кетип калганда biraz мындай ооруп калып атат. Түшүнүктүү. Эксклюзив шоу программасы буюрса, оригиналдуу суроолорго да кезек келип жетти. Мен ойлойм, мүмкүн болушунча аракет жасайбыз. Суроолорду бергенге жана ошондой эле элдин суроосун өз ээсине жеткизгенге дагы мүмкүн болушунча аракет кылалы. Бизде дагы суроолор өтө көп. Кыргызстандын булуң бурчунан, негизилеп Орто Азиядан да келип атат суроолор. Саламатсызбы Тынар Байке? Тынар Байке, Арабанга качан концерт коесуз? Сиздин биринчи сүйүүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, биз сизди Арабандан көрүп жатабыз дейт. Birinci suyum mektepte okup жүргөн кез, элде эле. Ошол кезде болгон. Алгыс турмушка чыгып, балалык чакалуу болуп калгам. Азыр көрүп турасызбы? 2 жыл болуп калды окшойт, айылга келип калган экен, учурашты. Семирип кетиптир. Иә. Семирип кетиптир. Менден да семиз болуп кетти. Түшүнүктүү. Негизи балдар ушуну көп айтат да. Мен бир кызды жаш кезинде сүйчүмүн. Азыр бирөөгө турмушка чыгып өлө семирип кетиптир депчи. Болгонбу сизде ушундай? Түшүнүктүү. Дагы бул жерде суроолор. Сен ошолорду унуткач керек да. Сенин аярыңдай болгон турбайбы деп коюш керек да. Түшүнүктүү. Чындыгында жеңебиз азыр канча килограмм? Сиз билесиз да, эми жана айтпадыңызбы, жеңеңден сура депчи. 50 килограмм болсо керек. 50 килограмм. Эмненин жардамы менен арыктады анчалык? Билбейм, өзү эле диета кармак басып жүрүп эле. Рекорд койгону канча болду? Бирок билбейм, өзү мен арыктайын деди. Өзүң бил дедим, анан. Сизге кете берет да, арык семиз кызыктырбайт. Рекорд койгону канча килограмм болду? Ой, чоң. 65 болуп кеттим, эмне эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жеңемдин канча килограмм менен рекорд койгон десем, Тынар Байкенин жүзү светной болуп кетти. Ошо билбей калдым, 65 болуш керек деле. Ошо 65 болуп кеттим деп жүргөн да. Бизде түз телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бул мындай суроо берейин деп эле. Тынар Байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Эме берейин дедим эле. Бир кечке эме бир сатира, бир элди күлдүргөн бир жакшыраак анекдот айтып бериңизчи. Биринчи суроом. Анан экинчи суроом, жанакы мисалы аншлаг менен өтүп атпайбы сиздин концерттериңиз Ошто эмелердечи? Ошонун бир күндүк тапкан пайдаңызды жана көзү шишик төрөлгөн элге муктаж адамдарга мындай жардам көрсөтүп атасызбы? Негизи ошону көрүп атасызбы? Ошол менде возможность жок да ошондой жардам бергенгечи. Сизде го эми бар да бир күндүк тапкан пайдаңызды берип койсоңуз. Туура, рахмат. Мен кече мурда эле сурап аттым ошо көз шишкен баланын эмеси тууралуу балдардан. Кудайга шүгүр, эми мусулманчылыкта кылган нерсең айтпаш керек. Эми бирок азыр сурап калды, эми жооп бергенге туура келип калды. Биз буга чейин Назбике деген ушул көлдүк бир кичке кыздын бөйрөгө отказ берип, биз Кыргызстан боюнча ээрчитип концерт коюп, ошол кызга акча чогултуп берип, ошол кыздын бөйрөгүн алмаштырып келип бердик. Азыр сон Турчадан, азыр жүрөт. Азыр баягы Бек Байкенин концертинде бир группа менен бийлептир, бийчи болуп бийлеп атыптыр ал кыз. азыр. Атасы көз сүрөткө сүрөт. Эң жакшы. Мүмкүн ошол кызды алып өзүңүздөр куудулуклайын деген ойлор жокпу? Билбейм, ал Назбекен андай эми бизге биздин жананып жүрүп, үй бүлөсү да бир тоом болгон, атасы да аябай жакшы киши, Кадырбай экен. Жөнөкөй. Анан ал кыз да бизде айтпайм, эми кичинекейинен ошентип жүргөн неме, бир жыл ашып жүр, 2 жылдай жүрдү окшойт, мындай эметип жанан бизге как бир туугандай болуп калган да. Анан эми бир тууган кандай анын өнөрү бар экенин билесиң, ал биз менен уруулашып эле кандайсызбы деп учурашып коебуз, келгай деп эркелетип коебуз. Анан кече көрүп калдым, Facebookка жүктөптүр, Бек Байкенин концертинде бир бийчилер менен чыгып бийлеп, анан өзүмчө мешимит эмеми
Құдай өмір берсін, ушинтип кыйналып жүрдү. Мына Құдай шипасын берген экен, бүгүн мынтип бийлеп турат деп. Эми шипасын берсин, эми колубуздан келишинче жардам берип келатабыз. Ассаламу алейкум, Тынар, кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Биз жубайыңдын туугандары, жакын туугандарынан болобуз. Мүмкүн болсо бирде эфирден мен сени сүйөм деп айтып койчу дейт. Аны эфирде жок деле, мен алдыма мындай отурганда деле мен сени сүйөм деп айтам. Ачык эле. Ооба. Мен сүйөм. Ооба. Түшүнүктүү. Кандайсыңар байке, ишиңизге ийгилик, сизге суроо. Дептир, бизге бир сатира ойноп, же болбосо анекдот айтып бериңизчи дейт. Менимче буга сен айтып бердиң окшойт го. Көп эле, Дагы бул жерде келип жара неме десеңиз эсиме келип атат, анекдот десеңиз. Бул өзүнчө эле бир анекдот да. Айтып атпайм, апам мындай аябай чукканда сөз тапкан киши болчу да. Анан по-моему буга чейин силерге айтып берсем керек деле, муну эми көрөрманыбыз угуп элек болуш керек. Сосновкада пост бар го. Ошондон барып кеттибиз да. Жалатка, анан апам жанында отуруп, мен зарилем. Анан барсак, мамда пробка болуп калды машинасынан. Эмне туруп калды бул машиналардан? Могу жерге акча төлөйт, ушундай бергени бер, бербегени бербей, ушундай ызы чыгыла берет, пробка кылышып атсаңар. Канча сом төлөйсүңөр берге деп калды. Биз 45 сомдон төлөйбүз, анан чоң машиналар канчадан төлөйт билбейм деп, антип сүйлөшкүчө ошо мен келип калдым. Анан көчкөгө келгенден анан акча жактан чыгарып акча берип атпайм. Десем, ой, рахмат эми жигиттер, силер өтө бергилемсиздер, элдин жигиттерисиңер деп анан байке өткөрүп коюп. Анан өткөрүп койду, тамашалап кантар экен, анан апама карап айдап барат. Көрдүңүзбү? Монун атын Кадырбарк деп коет десем. Көрдүм, 45 сомдук Кадырбаркың бар экен. 45 сомдук. Тамашала, көрдүңүзбү? Монун атын Кадырбарк деп коет десем, көрдүм, 45 сомдук Кадырбаркың бар турбайбы? Түшүнүктүү, бул жерде дагы өтө суроолор көп. 45 сомдук Кадырбарк бар. 45 сомдук суроолор экен жалар. Бизде дагы түз телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, Тынар байке? Саламатчылык. Сизге суроо берейин дедим эле. Айтат го, жашоодо бир чындык бар, ал эч качан өзгөрбөйт дейт. Сиздин жашоодо маңызы эмне? Сиздин жашоодогу болгон маңызы эмне? Жашоодогу сиз үчүн маңызы эмне? Siz üçün yaşamanın mağızı emne deş berek. Да, siz üçün жашоонун маңызы эмне? Кайра суроо койдуңуз. Мен суроонун өзүнө берип койдум окшойт. Негизи жашоонун маңызы десек да болот. Кимдир бирөө жашоону кандай жашагысы келет. Мына ушуга жакын суроо болуш керек. Ушуну мен жооп бергим келет. Мен ушуну жооп бергим келет да. Жашоодо мен алдыма койгон максатым ушундай, мисалы үчүн мен ушинтип ойлойм да, адам жашоодо ушундай жашаш керек. Мен үчүн жашоонун маңызы ушунда. Жакшы жеп, жакшы ичинип, жакшы кийинип, жакшы жүрүп, аркаңда жакшы сөз калтырып, канча адам билет, 10 адам билеби, 5 адам билеби, сени билген адам аркаңан жакшы сөз айтыш. То есть жашоодо жакшы из калтыруу. Жана из калтырып бул дүйнөдө жакшылык эмен дейт го, ансыгары. Мен ошентип ойлойм. Анан мисалы үчүн биздин байлар бар да, олигархтар бар, мисалы үчүн канчалаган миллиарддаган оборотто ушундай акчалар турса дагы эле жан талашып эле ушинтип берет го. Анан ошолор дейм да, эмне алат экен, эми ушунусуна дейм да, мисалы үчүн баары турса, ооба. Күнүгө миллиарддап акча түшүп атса, анан дагы бир жерге барып бирдеме куруп калат го, ошондон да акча түшүрөйүн депчи. Ооба. Киши топук кылыш керек. Шүгүр деш керек. Ошон үчүн мен ошентип ойлойм, жакшы жүрүп, жакшы кийинип, жакшы ичинип, жакшы жүрүп, достор менен, бир туугандар менен жакшы мамиледе болуп, эң кыскасы аркаңан жакшы сөз ээрчитүү. Түшүнүктүү, бизде дагы түз телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, түз эфирдесиз. Мен Бишкектен чалып атам, Дамире эжең. Мен Тынарга чың ден соолук, ичинде ийгилик, үй бүлөсү менен бактылуу таалайлы, эл ичинде аман болсун. Анан Тынар иниме айтарым, Керемет каналынан суббота сайын Азылчыны аралашты көрөбүз да. Ошону улам кайталап бербей, кийинки тартылгандарын берип турса деп ойлойм да. Жакшы. Эжебизге мындай жооп берейин. Биздин эфирден көргөзүлүп аткан сатираларыбыз мындан 2 жыл мурда ойнолгон сатиралар. Биз 2 жылдан бери
bir Bolot деген жигит менен контракт түзүп, YouTube каналы аркылуу ошол жигит менен иштешип атабыз. Биздин жаңы сайчарларды бир гана YouTube каналынан гана көрсөңүз болот. Эжеке айтып кетейин. Биздин бүт жаңы концерттерибиз бүт бар ошондо. Ал эми жана эфирден берилип аткан нерселер, аларды базарда деле сатып атат бизге. Ал 2-3 жыл мурдагы концерттер. Тынар байке, учурда сиз тойлорго көп чыгып атасыз. Билебиз, көрүп атабыз дегендей. Тынар байке, ысырапкорчулукка көз карашыңыз кандай? Ысырапкорчулукка көз караш эми мындай, бир нерсени айтып кетейин. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кылган жакшы. Азыр тойлордо мисалы 10 машина менен чыгып атат. Ресторандындагы Мен той өткөргөндөргө мен каршы эмесмин. Эми ал дагы ошол элден бата алып берип коеюн. Ал элге мактанып коеюн, мен 4 салатым менен же 2 устган этим менен деп той бербейт. Ошол элдин баарын чакырып ошол жерге бир той берип коеюн. Эл келип тамагын балдарыма батасын берип берсин. Эми үйгө келген кишиге деле дасторкон жаясың да. Ошол сыңарга ошонун катарында эле жайылат дасторкон. Дасторконго мен кое турган эмем жок, себеби адамдар ошону ичип жеп батасын берип кетсин. Се алда бирөөнүн конок болуш келген, ошондой кезде жаят болуш керек. Ал эми 15-20 машина менен ЗАГСка чыккандарга мен ушуну айтайын дедим эле да. Ошол үйлөнө турган балдарга бир нерсе. Өмүрүндө атасы, жотосу тааныбаган бирөөнүн кызын, аны эч ким, бир да ата энеси эч ким тааныган эмес. Өзү таанышып, көп болсо 1 жыл сүйлөштү, 2 жыл сүйлөштү. Ошону 50-60 миң долларлык Lexus менен алып келем дейт. Ата энеси айтат, балам мындай эле машина алып келбейли. Жок, андай боло турган, мен минтем, анан барып мен өлүп алам. Ата энени октот. Өлүп да алып атышат. Өлгөн өзүнүн иши. Кат бизе кечирип коюңуз, мейиш жок болсо өлөт да. Ал өлүп алды, ким жашаш токтоп калды. Ата энеси бир тууган 2 күн эле, 3 күн эле барып көмүп койду, болду. Унутуп коюп. Асыл өлүп алдың, о дүйнөдө асылып тура бересиң. Мен ушундай шарият ушундай экен да. Өлгөн өзүң шөрүң, өлсөң өлүп алар, мээң иштесе өлүп ала бересиң да. Тура? Тура. 50 миң, 60 миң долларлык машинада салып келип атат. Өмүр ата жотосу тааныбаган бирөөнүн кызын. Ошону 9 ай бойго көтөрүп, омурткасы сыздап, төрөп, түн уйкусун кечип, түн уйкуда туруп ойгонуп, азыр түнү бир тууганыңачы, эберден суал берип койчу дечи, туруп суал берип экен. Алып алчы дейт. Байкуш эне түнү ыйласа кошо ыйлап, ооруса кошо ооруп, күлсө кошо күлүп, күн түн уйкусунан кечип, ошол баланы эрезеге жеткирип, эмизип, алакандай этти. Күнгө койсок, как болуп өлүп калат. Суу койсо тоң өлүп калат, Ошол этти бооруна басып, чоңойтуп, сүтүн берип эмизип, ата байкуш ошого таап келип муктаж кылбай кийиндирип, ичиндирип, ошол эрезеге жеткирди. Ошол эрезеге жеткирген атаңды 9 ай бойго көтөрүп, көкүрөк сүтүн берип, түн уйкусун кечип, эмизген атаң менен апаңы 50 миң долларлык Lexus эмес, 50 миң сомдук Жигулиге 5 саат салып ойноттуң беле ушул малга чейин? Ойноткон эмес. Вот мынакей. Эгер баланын акылы болсо, ошол 50 миң, 60 долларлык Lexusга ЗАГСка кетип баратканда, менин биринчи жакшылыгым болот ата, апа. Ушул ЗАГСтын машинасында, могу машина Lexus'та силер баргыла Куданыкына. Биз арттагы машиналар менен жетип алабыз болобу? Ооба. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо келиптир. Акыркы сурообуз бүттү, ушу менен коштошконго мажбурбуз. Саламатсыздар, Тынар айке, сизден сураныч, берген концертиңизде уруп ойнобойт деген сөзүңүздү калтыра аласызбы? Себеп балдарым менен көп көрүп олтурсам сурай беришет деп жазыптыр. Уруп ойнобойт деген сөз уят эмеспи апа деп көп сурашат. СМС'ти окуп койчу Мирлан, сураныч окуп койгулачы, 2 сааттан бери көрүп отурам дейт. Уруп ойнобойт деген сөздүн уяты жок. Эгер неметсе, жөнөкөй эле сөздөр. Ал жөнөкөй гана турмушта колдонуучу сөздөр. Эгер мен неметкен болсо, тилчи мугалимдер, эжелери болсо, барып кайрылышып сурап көрсүн. Ал сөздүн уяты жок. Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, жана албарсы, сени басты, мени басты дегенге караганда салыштырмалуу, ал тарбиялык мааниси бар сөз да. Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, албарсы мени басты, мен албарсыны бастым, аны экөөбүз бири-бирибизди басып олтуруп, биздин эфирибиз да соңуна чыкты.
Мен ойлойм, Тынар байкеге болгон суроолорду берип, мүмкүн болушунча жүрөгүндөгү сырларды ачканга аракет жасадык. Тынар байке, сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Эң башкысы биз чакырганда жок дебесең келип туруңуз деп айталы. Эмне дегенчи, сизге эркин микрофон? Ушул эркин микрофондон пайдаланып, ушул эл менен көгүлтү экранда ушул 1 саат, 1,5 саат болсо дагы маектешип, бооруп отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берген Эрмит канал силердин жалпы эмгек жамаатыңарга ишиңерге ийгилик, ошондой эле ушул эксклюзив көрсөтүүсүн негиздөөчүсү, алып баруучусу Мирлан энем, сизге чыгармачылык ийгилик. Мындай көрүүлөрдөн, ушундай программалардан көп нерсени жасаңыз, эл сиздерден көп нерсени үмүт кылат сиздерден. Ошол элдин ишеничин актаган жакшы алдыңкы телеканалдан болгула, көрүүчүлөрүңөр мындан ары да көбөйө берсин. Ал эми калган биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга, бир туугандарыбызга Кудайым бекем ден соолук берсин баарыбызга, ишибизге ийгилик берсин, аксакалдарыбызга өмүр берсин, балдарыбызга ыйман берсин, жетекчилерибизге ыйман, ынсап берсин. Эми ысык сууну өчүрбөсүн деп коебуз. Ысык суу өчүрбөсүн. Ушул жаңы келген президентибиз эл үчүн иштеген, эл үчүн күйгөн, мамлекетим деген инсандардан болсун. Баарыбызга Кудай ооматын берсин.